А көчөкү мени бир жерден айтып атыптыр, саат 8 ичип келди деп. Мен ош жерде Жумабек жок болчу, ош жерде 40 анын учениктери турат. Эгер бирөө айтса, Бейшеналиев мас болуп келген десе, мен отставкага бүгүн кетем. Жөн эле эми каралай баштайт. Мен дагы айтып бердим интервьюмдачы, каралай баштайт. Ал деген акчасы көп, блогерлер сатып алат, чиновниктер сатып алат, депутаттар сатып алат. Бирок эл биздики түшүнөт. Эл акырында түшүнөт, алып келиш керек деген. Мен ага мындайга барбайын дегем. Жана Акынталов мени каралап аткандан кийин, мен анын эмнекиси бар экенин, жана кимдер иштейт экенин бүт бардыгын билем. Мен аны Жумабековчасынан опускаться этпейин деп атам. Мен деген ачык айтып коеюн. Мынакей бүт бардыгы жанымда отургандар. Бүт бары ойлошот мен ичет экен депчи. Мен ичпейм. 20 таблетка күнүгө таблетка ичем. Корпоративтерде тиги мынарда мен жанымдагылар суу куюп берип турат. Ошон үчүн мен суу ичимиш болсом, бүт барды эл ойлойт экен, министр да ичет экен деп. Бир мени замдарым же бирөө ушу медакате, то есть здравоохранениеде иштеген бирөө айтса, мынакей Бейшеналиев сен ичет экенсиң деп. Корпоратив каякта болот? Бирөө айтса, мен ошол жерден отставкага кетет элем.